London BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Сексуалдык асылуулар тууралуу нааразы болгон Google'дын кызматкерлери иш таштоого чыкты. Бирок компания башчысы алардын акциясын колдоорун айтты. Суутек менен жүргөн поезд климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга салым кошобу? Дүйнө жүзү боюнча Google компаниясынын кызматкерлери иш таштоого чыкты. Алар компаниядагы сексуалдык асылуулар тууралуу арыздарды кароо жолун өзгөртүүнү талап кылууда. Буга чейин жогорку кызматтагы мурунку жетекчи олуттуу сексуалдык опузалоого баргандыгы үчүн иштен кеткенде компанияга $90 миллион төлөп бергени нааразылык жараткан. Лондондун убактысы боюнча эртеменки саат 11-де Google'дын кызматкерлери компьютерлерин өчүрүп, эшикке чыкты. Жүздөгөн кызматкер иштеген жерин таштап, сексуалдык опузалоого жана жумуш маданиятына нааразы болуп тынч демонстрацияга чыкты. Мен башка кесиптештериме кошулуп, жумушта опузалууга алынган коллегаларга колдоо көрсөтөйүн деп чыктым. Соңку аптада технология тармагында 94 000 кызматкер өзгөртүүлөрдү талап кылды. New York Times газети Google компаниясынын жогорку даражадагы кызматкери сексуалдык опузалоого айыпталганына карабай $90 миллион бонус алганын жазып чыккандан кийин окуя чыңалды. Google'дын чоңу Сандар Пичай кечирим сурап, өткөн 2 жылдын ичинде сексуалдык опузалоо иштерине байланыштуу 48 киши кызматынан түшкөнүн билдирди. Ал кесиптештерине электрондук кат аркылуу кайрылган. Барыңыздар ачууланып жана нааразы болуп жатканыңарды сезип жатам. Коомдо буга чейин үстөмдүк кылып келген маселени чечүүгө умтулам. Ооба, ал маселе Google компаниясында да чечилиши керек, деди Google'дын чоңу. Google'дын Дублиндеги жана башка шаарлардагы кызматкерлери үчүн бул кадам жетишсиз. Алардын айтымында белгилүү Google компаниясы учурда урматтоо, акыйкаттык жана калыстык стандарттарын карманбай жатат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеге. Индонезия суучулдар 189 жүргүнчү набыт болгон деңизге кулап түшкөн учактын кара үкөгүн табышты. Тергөөчүлөр анда жаздырылган учуу маалыматын иликтеп, Lion Air учагы эмне себептен кырсыкка туш болгонун аныктайт. Индонезиянын телеси үкөк суудан чыгарылып жатканын көрсөттү. Суучулдар пилоттун кабинасындагы үн жаздыргычты дале издөөдө. Пакистан Азия Бибини бошотуу жөнүндө жогорку соттун чечиминен кийин нааразылыктар күчөп, Исламабад жана Карачиде негизги жолдор дале жабык койдон. Христиан динин тутунган Азия Биби 8 жыл мурун пайгамбарга карат келтиргени үчүн 8 жыл абакка кесилген. Түндүк Кореяда аялдарга карата сексуалдык зомбулук адреси турмуштун бир бөлүгү катары каралып калганын Human Rights Watch уюму сындап чыкты. Иликтөөгө катышкан 62 түндүк кореялык айымдар баары тең. Колунда бийлиги бар эркектер аларга асылгандыктан качууга туура келгенин айтып беришкен. Суутек менен жүргөн поездерге болгон кызыгуу барган сайын артып келет. Алар учурда дизель поездерине салыштырмалуу кымбат болгону менен аны иштеткен инфраструктура электр темир жолуна караганда азыраак инвестиция талап кылат. Европанын электр поездер жеткиликтүү болбогон аймактарындагы темир жолдорду кадимки эле дизелдик май менен жүрүүчү поезд сыяктуу поезд. Бирок Германияда дүйнөдө алгачкы жолу суутек менен жүргөн поезд чыгарылды. Ал төмөндөгүдөй иштейт. Борттун резервуарындагы суутек келип, күйүүчү бөлүгүнө түшөт. Суутек аба менен аралашып, химиялык реакция пайда болгондо электр энергиясын иштеп чыгат. Алгачкы поезддер көмүр менен жүргөн, бирок ал таза эмес болчу. Таза суутектен өзгөчөлөнүп, дизель адамдарга зыяндуу газдарды бөлүп чыгарып, климатты жылытууда. Бул буудан бөлүнүп чыкканы. Мунун жыды же даамы жок. Бул кадыресе эле суу, таза суу. Британияда жана башка аймактарда электр энергиясы менен жүрүүчү транспортту батареялары менен жүрүүчү поездге алмаштыруу сыноолору жүргүзүлгөн. Суутектин артыкчылыгы эмнеде? Батарейкага караганда суутек менен жүргөн поезд менен күн бою жүрсө болот. Батарейкаларды кубаттандырууга көп убакыт кетет, бирок бир күнгө жетпейт. Ошондуктан аны бир нече жолу кубаттандырып туруу зарыл. Суутек менен көбүрөөк жүрөбүз. Поездин суутегин 15 мүнөт толтуруп, аны менен поезд 6000 чакырым аралыкка чейин жүрөт. Ал гана эмес, суутекти шамалдын кубатынан да иштеп чыкса болот.
There's no way we or any other country. Чынын айтканда, Британия же башка өлкөлөр өзүнүн ар бир аймагына чейин транспортты электр энергиясына өткөрүү ниети жок. Дизелди кантип иштен чыгарып салабыз. Суутек технологиясы көңүл чордонго айланды. Ал таза, зыянсыз. Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр климатты коргоо зарылчылыгын айтып жатканда, бул пайдалуу бизнес болоорун айтышууда. Спорт. Арсенал жана Тоттенхэм экөөтөн кечээки оюнда жеңип, эми футбол лигасынын кубогунда таймашат. Стефан Лихштайнер жана Эмиль Смит Роу гол киргизип, Арсенал Блэкпулду 2-1 эсебинде жеңди. Ал арада алардын айгышкан атандашы Тоттенхэм 3-1 менен Вест Хамды утту. Рафаэль Надаль ашказан ооруп Париж Мастер турниринен чыгып калды. Демек дүйшөмбүдө теннис рейтингге чыкканда биринчи дүйнөлүк ракетканын ордун Новак Джокович ээлейт. 2016 жылы биринчиликте британиялык Анди Мөррейге тарттырып жибергенден бери сербиялык теннисчи биринчи жолу алдыңкы сапка чыгат. Өткөн аптада тег учак кырсыгында каза тапкан Лестер Ситинин ээси жекшембиде Таиландда жерге берилет. Бүгүн клубдун мурунку менеджери Клаудио Раньери Вичай Сиватанарпанын уулу болуп, стадиондогу команда менен бирге гүл чамбар койду. Лестерден 2016 жылкы жеңиштүү сезонунда жеттектеген Раньери төрага дүйнөдөн кеткенине терең өкүнгөнүн билдирди. Эми жаңылыктар соңунда сейрек кездешкен Кытай өрдөгү тартылган видео интернетте топ жарды. Нью-Йорк Ситини жаңы эле мекендеген өрдөктөрдү жүздөгөн канаттууларды сүйүүчүлөр келип көрүүдө. Бул өрдөктөр көп түстүүлүгү жана ачык апарман тумшугу менен өзгөчөлөнүп турат. Алар Чыгыш Азияны байырлап келген. Адистер бул өрдөк адатта кышкы мезгилде жылуу жакка кетпейт жана Нью-Йоркто кала берет деп ишенүүдө. Америкага кишилер эле эмес, өрдөктөр дагы миграцияга барат тура. Биз менен интернет аркылуу байланышыңыздар. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.